Мен мындай ой келди да азыр барыңыздарды угуп отуруптучу. Бул жерде прокуратураны уктук, МВДны уктук, миграцияны уктук, сизди уктук. Бул жерде мындай да булар тияктан казып тигилерди чукуп эле кайра биздин элдерибизди, ошол жакта жашаган инсандарыбызды күнөөлөп атат да. Булар караңгыда көчөгө чыгат экен, 5-тен 10-дон баспайт экен. Анан кийин буларды колдон келишинче эле кайра өздөрүн күнөөлөп коюп атасыңар да. Ал эми тигилердин жазганда дагы ошондой справка да бар экен да. Бирин-бирин өлтүрүп атышат кыргыздар. Көчөгө караңгыда чыгат экен деген сөз бул эң туура эмес да. Ошол силердин буларда алар менен багы начар иштегениңерден кабар берет да. Мен суроо бергим келет. Могу МВД сиздерден колуңуздардан келет болуш керек. Ушул алар менен чогуу биздин жанагы биргелешип иштөө боюнча долбоор бар да. Ошо менен чогулап иштеп, ал жакка керек болсо сиздер айтып атпайсыңар, бизден алардын ишине киришкенге болбойт деп. Туурабы? Киришкенге болбойт. Ошондон улам алар менен чогуу ошол жакка керек болсо биздин представительдерди коштук, МВДга, прокуратурага бирденбе. Ошолор ушу биздин кишилер менен ушундай убакыттарда биргелешип иштешти дейм да. Анан бул скринхедтер деген бул запрещенный болуш керек да. Жана биздин Хизбут Такыр дедил. Хизбут Такыр запрещен, эч кимди өлтүрбөйт маселен. Бул скринхедтер запрещенный эмес экен, элдин баарын өлтүрөт экен. Мондай иш менен кетсек алдыга, мына азыр 1 жылда эле 300 кыргыз өлөт экен, 15 жылда Россияда кыргыз калбай калат. Ошондон улам сизге суроодо ошо биргелешип иштешкенге кошумча бир эмелерди ачсак болобу ошол Россиянын өзүндө. Мындай случай болот атпайбы? Маселен 34 жолу сайып, анан муустап салып атса, ошону жаап коюп атат да, грабеж депчи. Мына ушундай случайларда биздин мамлекеттик структуралар кийлигишиш керек да. Бул кандай болот анда? Россия Федерациясынын да укук коргоо органдарынын ишине көзөмөлдүк жүргүзүүгө болбойт. Ага кийлигишүүгө да укугубуз жок да. Атакан Кимсебаевич, урматтуу депутаттар, 1 минутка отурсаңыздар. Бизде эми азыр бүт кыргыз эли карап турат. Жанагы Россияда каза болгон туугандар тууралуу айткым келет да. Жанагы токтомдо мен сунушум бар эле да, ушул үй бүлөлөргө Атакан Кимсебаевич, сиздин атыңызда кат жүзүндө бир кайрылуу айтып, анан ушул жерден бир эскерүү кылып койсок ошолорго. Колдон келсе, сиздин фондуңуздан жардам берип койсок, 10 миң, 20 миң сом болобу, жардам жакшы болор эле да. Ошол сунушту айтайын. Тиешелүү комиссия сунуш киргизсин, карап көрөйүн. 1 минутка эскерүү кылып коелган да депутаттар. 1 минутка эскерип койгонда эчтеке болбойт. Депутат Абдырасаков, ошол Россия Федерациясында сыртта жүрүп каза болгон жердештерибизди 1 минут эскерүү менен белгилеп коелу дейт. Урматтуу депутаттар, туруп койсоңуздар.